Кыргыз Республикасынын президентинин 2017 жылдын 21 апрелиндеги Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын майрамдоо жөнүндөгү жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин тапшырмасын аткаруу жана Ош шаарынын мэриясы тарабынан бекитилген жылдык пландын негизинде жаш муунду улуу жазуучунун өмүрү жана чыгармачылыгы менен тааныштыруу максатында Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жылдык планды бекитүү жөнүндөгү атайын буйругу чыгарылды. Аталган буйрукка негизделип, жылдык план Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу 90 билим берүү мекемесинде өтөөрү эске алынуу менен башкармалыктын башчысы Авазбек Асановдун демилгеси менен 90 жылдыкка 90 иш-чара аталышындагы түзүлдү. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата түзүлгөн жылдык план бекитилерден мурда Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын аппараттык жыйынында кызуу талкууланды. 90 жылдыкка 90 иш-чара аттуу жылдык план башкармалыкка караштуу бардык билим берүү мекемелеринин жетекчилерине тааныштырылды жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу байма-бай чагылдырылып турду. Алгач билим берүү жана илим министрлиги тарабынан улуу жазуучубуздун 90 жылдыгын отурлай 2017 жылы өткөн Чыңгыз Айтматов заманыбыздын гений жазуучусу аттуу сүрөт сынагында окуучуларыбыз алдыңкы орунду ээлеп, Ош шаарынын намысын коргоду. Булар шаарыбыздагы номер 8 Максим Горький, номер 11 Валентина Терешкова жана номер 32 Мамытов атындагы мектептердин окуучулары болду. Жыл башынан тарта шаарыбыздагы билим берүү мекемелеринде Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын чагылдырган баннерлер, жазуучунун учкул ойлору жазылган тактайлар, лозунгдар илинип, жазуучуга арналган атайын бурч, каналар жана залдар заманбап стилде жаңыланды. Январь айынан баштап ЛТР мамлекеттик телерадио берүү корпорациясынын илим жана билим каналы менен биргеликте окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер арасында Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде сахна сабактар уюштурулуп, сахна ааламы деген аталышта теле аркылуу чагылдырылып, социалдык желелер аркылуу чыгарылып турду. Жыйынтыгында бул теледолбоорго жигердүү катышкан мектептер, өнөрүн тартуулган окуучулар, аларды даярдаган мугалимдер сыйланышты. Залкар жазуучунун 90 жылдыгына карата билим берүү жана илим министрлиги, Ош шаарынын мэриясы, шаардык маданият башкармалыгы жана өзүбүздүн билим берүү башкармалыгы тарабынан уюштурулуп жаткан адабий кечелерге, кароо сынактарга билим берүү кызматкерлери, окуучуларыбыз жигердүү катышты. Муну менен катар шаардагы бардык мектептерде жазуучунун чыгармачылыгына арналган атайын тегерек столдор, ачык сабактар, класстык сааттар жана көркөм окуулар жыл бою уюштурулуп турду. Февраль-март айларында мектеп окуучуларынын арасында «Дүйнө Айтматовду окуйт» аттуу акция өтүп, алар Facebook, YouTube, Instagram сыяктуу социалдык тармактарда, сайттарга жарыяланды. Бул учурда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын электрондук нускасы чогултулуп, билим берүү мекемелерине акысыз таратылды. Март айынын соңунда экинчи ирет өткөн мугалимдердин диагностикалык сынагында кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары тесттин негизги багытын түздүү жана жазуучуну таануу боюнча кесиптештерибиздин маалыматынын мониторинги чыгарылды. Бул айда Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультети менен биргеликте Чыңгыз Айтматов кылым адамы аттуу темада 10-11 класстын окуучуларынын арасында эссе жазуу сынагынын мектептик баскычы өткөрүлүп, апрель айынын соңунда шаардык жыйынтыктоочу баскычы жана сыйлоо аземи уюштурулду. Мында номер 5 Жомурт Бөкөнбаев мектеп гимназиясынын окуучусу Осмонова Зияда 1 орунду, номер 30 Алиев атындагы орто мектебинин окуучусу Ильяс кызы Мадина 2 орунду, номер 35 Жоро Атабаев мектебинин окуучусу Ташбалтаева Асель 3 орунду ээлеп, атайын дипломдор жана баалуу белектер менен сыйланды. 2018 жылдын 3 апрель күнү шаарыбыздагы мугалимдер менен мектеп окуучулары кинематография департаменти тарабынан даярдалган кино жана өспүрүм аттуу кино долбоорго жигердүү катышты. Ош
шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан бекитилген 90 жылдыкка 90 иш-чара деп аталган жылдык планынын негизинде аталган долбоорго катышуу мугалимдер жана мектеп окуучуларынын кызыгуусун бөтөнчө жаратты. Бул кино кербен жүрүшүндө Айтматовдун тасмадагы каармандарын жаратуучу актерлор Ош шаарындагы мугалимдер жана окуучулар менен жолугушуп пикир алмашты. Жамиле тасмасында Сейиттин образын жараткан Нусрет Дубашев, Аккеме тасмасындагы Нургазынын образын жараткан Нургазы Сыдыгалиев, Бетме-бет тасмасындагы Исмайылдын образын жараткан Бусурман Одуракаевдер чыгармачылык жаратуу учурундагы кызыктуу татаал учурларды Айтматовдун оюн образ аркылуу жеткирүүдөгү ачуу таттуу учурлар жөнүндө маек куруп беришти. 2018 жылдын 14 апрель күнү шаарыбыздагы башталгыч класстардын окуучуларынын арасында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жомок айтуу боюнча атайын сынак өткөрүлдү. Бул сынактын финалдык, башкача айтканда шаардык баскычында шаарыбыздагы номер 38, номер 21, номер 33, номер 39 жана номер 27 мектептин окуучулары алдыңкы орунду ээлеп, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан атайын дипломдор, адайби китептер жана акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Таланттууларды табуу жана аны коомчулукка алып чыгуу максатында Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жана Ош шаардык маданият башкармалыгы биргеликте уюштурган Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде чыккан обондуу ырлардын кароо сынагына мектеп мугалимдери 16 жаштан жогорку окуучулар жигердүү катышып, өз өнөрлөрүн элге тартуулашты. Кыргыз керемети деп аталган кино тармагынын алтын доорунун өзөгүн Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган фильмдер түзөөрү баарыбызга маалым. Мына ошол доорду андан кийин тартылган тасмалар быйылкы жылы окуучуларга ата-энелердин макулдугу менен көрсөтүлдү. Ал эми тасмалардан үзүндүлөр кыргыз тили жана адабияты предметинде пайдалануу колго алынды. Шаарыбыздагы жаш мугалимдердин чыгармачыл тобу тарабынан Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгы, чыгармаларындагы окуялар менен каармандар, анын айткан учкул ойлорун камтыган, миңден ашуун суроолорду камтыган текст жыйнак даярдалып, басмадан чыкты. Жаш мугалим Нургүл Тайырбек кызы түзгөн бул жыйнак мектеп окуучуларынын арасында жазуучунун чыгармалары боюнча интеллектуалдык таймаштарды өткөрүүдө мугалимдер үчүн баалуу материал болмокчу. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын буйругуна ылайык жыл сайын 1 сентябрдан 1 декабрга чейин мамлекеттик тилдин 3 айлыгы жарыяланып, атайын иш пландар иштелип чыгат. Бул 3 айлык Эне тил жана Айтматов деп аталып, анын алкагында шаардагы билим берүү мекемелеринде мамлекеттик тилди даңазалоо аркылуу жайылтууга багытталган түрдүү иш-чаралар өткөрүлдү. Бул иш-чаралар албетте Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөө менен коштолуп турду. 2018 жылдын 27 сентябрь күнү аймактарда өнүктүрүү жылына жана Эне тил жана Айтматов мамлекеттик тилдин 3 айлыгына карата Ош шаарынын мэриясы Ош шаардык билим берүү башкармалыгы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттеринин уюмунун демилгеси менен Ош шаарындагы мектептер арасында билге билим таймашы өттү. Бул таймашка 52 мектептин жогорку класстарынын окуучулары катышып, башкача айтканда ар бир мектептен 4 окуучудан турган командалар келип, жалпы 208 катышуучу күч сынашты. Жыйынтыгында бардык окуучуга сертификат айгарылып, алдыңкы орунду ээлеген номер 38 Барбы Алыкулов, номер 27 Процесс мектептеринин окуучулары аталган сынактын республикалык баскычына жолдомо алды. Ал эми жигердүү катышкан командаларга Ош шаарынын мэриясы тарабынан баалуу белектер тапшырылды. Улуу жазуучубуз өзү тарбиялаган Ош шаарындагы номер 1 Жибек балдар бакчасында анын ата-энеси, бир туугандары менен түшкөн сүрөттөрү, бала бакчадагы учурлары чагылдырылган фото көргөзмөлөр оюштурулуп, ага саякатчылар келип, жалпыга маалымдоо каражаттарында атайын материалдар даярдалды. 2018 жылдын ноябрь айынын башында жазуучунун 90 жылдыгына карата республикалык деңгээлде чоң иш-чара уюштурулду. Президентибиз Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өткөн бул иш-чарада мектеп окуучулары тарабынан даярдалган Айтматовдун каармандары аттуу галерея көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурду. Жакынкы эле күндөрү Ош мамлекеттик университети тарабынан уюштурулган Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын мектептерде окутуунун маанилүү маселелери аттуу педагогикалык окууга шаарыбыздын кыргыз тили жана адабияты мугалимдери катышуусунда өттү. Андан тышкары жыл башынан бери жогорку окуу жайлар уюштурган илимий практикалык конференцияларга, симпозиумдарга мугалимдерибиз жигердүү катышып келди. Быйылкы жылы башкармалык үчүн өзгөчө жылдардын бири болду. Ал кызматташтыгыбыздын коңшу өлкөлөр менен болуп жаткандыгы жана анын дүйнөлүк жазуучубуздун мааракесинин эл аралык деңгээлде белгиленишине байланыштуу десек жаңылышпайбыз. 90 жылдык мааракени жогорку деңгээлде белгилеп жаткан коңшу Өзбек Республикасынын Анжан облусунун Коргон Төбө райондук билим берүү бөлүмүнүн атайын чакыруусу менен шаарыбыздагы
Ошондойгу кыргыз тили жана адабияты мугалимдери баштаган топ ал жактагы кыргыз тилдүү мектептерге барып тажрыйба алмашты. Шаарыбыздын мугалимдери өзбекстандык кесиптештерге Айтматовду окутуунун усулдары боюнча атайын семинар, тренингтерди өткөрүшүп, алар даярдаган иш-чаралардын күбөсү болуп келишип, мындан ары кызматташууга чейир салынды. Жогорудагы аткарылган иш-чараларды уюштурууда бир гана билим берүү мекемелеринин жетекчилери менен кыргыз тили жана адабияты мугалимдери эле эмес, бардык кызматкерлер башка предметтин мугалимдерден натыйжалуу жыйынтык көрсөтүштү. Атап айтсак, технология сабагынан Чыңгыз Айтматовдун элесин, анын чыгармаларындагы окуялар менен кармандарды компьютердик программанын жардамында чагылдыруу боюнча атайын сүрөт конкурсу уюштурулду. Чыңгыз Paint аттуу бул конкурстун жыйынтыгында Ош шаарындагы номер 32 Мамытов атындагы орто мектебинин 7-классынын окуучусу Айтиева Айжамал Башбайгени багындырса, номер 5 Бөкөнбаев атындагы мектеп гимназиясынын 6-классынын окуучусу Шарабидинов Нурислам 1-орунду, номер 3 Ломоносов мектеп гимназиясынын 6-классынын окуучусу Аманкулова Самира 2-орунду, номер 7 Нариманов мектеп гимназиясынын 6-классынын окуучусу Кадырова Нуржахон Бегим 3-орунду эледи. Жаңыча формада уюштурулган бул сынак жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу байма-бай чагылдырылып, көп окулган маалымат сайттарынын башкы бетинде негизги темага айланды. Бул учурда орус тили жана адабияты предметине кызыккан окуучулар арасында Чыңгыз Айтматов жана орус адабияты аталышында сынак жарыяланды. Бул сынактын да жыйынтыгында алдыңкы окуучулар баалуу белектер менен сыйланышып, Башбайгенин ээси Орусия өлкөсүнө саякаттап келүүгө жолдомо алды. Мында алдыңкы орунду ээлегендер номер 50 Пайыз Нишанов, номер 16 Кыргызстандын 40 жылдыгы аттындагы мектеп гимназиясынын окуучулары болушту. Ушул айдын башында жогоруда сөз болгон Энетил жана Айтматов аттуу мамлекеттик тилдин 3 айлыгынын жыйынтыгы Ош шаарынын мэриясы тарабынан чыгарылып, 90 жылдыктын алкагында натыйжалуу иш-аракеттерди жүргүзгөн мекемелердин катарында Ош шаардык билим берүү башкармалыгы да аталды. Сыйлоо аземинде башкармалыктын башчысы Авазбек Асанов мэрия тарабынан баалуу белек менен сыйланып, аны Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев өзү тапшырды. Шаардык билим берүү башкармалыгынын 90 жылдыкка 90 иш-чара аттуу жылдык планынын негизинде аткарылган иштерди жыйынтыктоо 12 декабрь Кыргызстандын улуттук адабият күнүн белгилөө менен карата өсүп келе жаткан жаш муунду китеп аркылуу атуулдукка, достукка, биримдикке жана адепке тарбиялоо максатында ушул күндөрү шаардагы бардык билим берүү мекемелеринде Манас жана Чыңгыз аттуу улуттук адабият жумалыгы өтүүдө. Бул жумалык өткөн апта жарыяланган Манас жумалыгын улай өткөрүлүп, мектеп окуучулары үчүн шаардагы китепканаларга саякаттар уюштурулууда. Жумалыктын алкагында бүгүн 12 декабрда бардык билим берүү мекемелеринде улуттук адабият күнүн белгилеп, ааламга үн салган адамзаттын Айтматовдун 90 жылдык мааракесин жыйынтыктап жаткан учуру. Анын бири катары бүгүн улуу жазуучубуздун атын алып жүргөн шаарыбыздагы номер 36 Чыңгыз Айтматов орто мектебинде тургузулган Айтматовдун айкелин ачуу менен башталган майрамдык иш-чараны атасак болот.